Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Oğlu бүткүл аламдын жалгыз жаратуучусу Алла Таала чексиз мактоолор, анын акыркы пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам дуалар болсун. Жалпыңыздарга Алланын тынчтыгын, мээримин тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү жумага карата темабыз ушул орозо тууралуу болмокчу. Негизи эле орозону туура пайдалануу, убакытты текке кетирбөө тууралуу болмокчу. Ол ошо баарыңыздарды Рамазан айы дагы бир жолу мубарек болсун демекчибиз. Ушул айда тутулган орозолорубузду Алланын ыраазылыгы үчүн, Алла ыраазы боло турган орозолордон кылган болсун. Окуган таравих намаздарыбызды, хатмы Курандарыбызды Аллахым өз даргөңүндө кабыл кылган болсун деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Алла Тааланын аятында Аузу биллахи минеш шейтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Куран Каримде эй иман келтиргендер, силерде мурунку коомдорго да парз кылынгандай силерге да орозо тутуу парз кылынды. Силер ушул орозо айында, мындайча айтканда, таква болосуңар. Биздеги ушул орозонун дагы эң негизги максаттарынын бири адамды таквачылыкка, адеп ахлактуулукка, өзүн өзү оңдоого, мындайча айтканда, түрткү болот десек жаңылышпайбыз. Ушул эми Рамазан айында пайгамбарыбыз ушундай эң жоомарт болчу, эл ичинде берешен болчу. Рамазан айлары жомарт, Рамазан айы келгенде жомарттыгы өтө ого бетер арта түшчү. Бул айда Жабраил алейхиссалам менен көп көрүшүп, бири-бирине жолугуп, Куран окуп беришер эле, бири-бирине катмы кылар эле. Ошондуктан биз дагы ушул айдын берекети менен Куранды окууга үйрөнүп, окуганы билгендер болсо көп-көп Куран окуп, Алланын аяттарын окуп, Алланын сөзүн окуп, сөзүн кайталап көптөгөн соопторго ээ болушка аракет кылышыбыз керек. Эми ошол Рамазан деп сөз кылып калдык. Ошо Рамазан дегендин дагы өзү мааниси ошол мындайча айтканда жайдын акыркы күндөрүндө жаап, жер жүзүн чаңдан тазалаган жамгыр деген маанини билдирген. Ар-Рамза деген сөздөн алынган деп дагы алымдарыбыз айтышат. Ошол күзгү жамгырда жер бети чаң болгон болсо ошону тазалап жуугандай эле Рамазан айында дагы бүткүл күнөөлөрүбүздөн, каталарыбыздан чын ыклас менен орозо туткан болсок, Алла ыраазы боло турган орозобуз болсо, анда мына ушундай күнөөлөрдөн арыла турган десек болот экен. Ал эми Рамаз деген да сөздөн келет деп алымдар айтышат. Бул да дагы ошо мааниси бирдей эле. Ошол күндүү жерде, күнөстүү жерде мындай баскан кадамдарды ысытып турган, ысытып күйгүзгөн сыяктуу ысык ошо күйгүзүү дагы билесиздер. Ошо нерсени, бир нерсени күйгүзүү менен тазаланат. Ошол сыяктуу күнөөлөрүбүздү дагы ошол күйгүзүп тазалануучу Рамазан айы десек болот. Негизи эле ушул орозо ас-сиям деген мааниде, ошол ас-саум, ас-сиям көпчүлүгү ошо кармануу, бир нерседен кармануу, өзүн өзү сактануу деген маанини билдирет. Ошо жаратканга бир сыйынуунун бир бөлүгү, бир түрү десек болот. Исламдын ошо негизги түргүктөрүнүн бирөөсү. Бул ошол таң аткандан баштап күн батканга чейин ушу жеп ичүүдөн, жакындык мамиледен, жубайлар менен жакындык мамиледен сактанууну айтсак болот. Пайгамбарыбыздын бир хадисине токтоло турган болсок, Абу Хурайранын риваятында адам баласынын ар бир жакшы иши эселенип жазылат. Сооп ишке эң кеминде 10 эселеп баштап 700 эселеп сооптору берилет. Алла Таала айтат кудси хадисте, бир гана орозодон башкасы дейт, чындыгында орозо мен үчүн жана анын сыйлыгын мен өзүм беремин. Себеби адам өзүнүн шахватын жана тамагын мен үчүн жеп ичүүдөн токтотту деп хадисте айтылгандай,
балким ар бир ибадатта ошол намаз окуп аткан болсок же болбосо зекет берген болсок, мечитке барсак, ошол маалда бирөөлөр сөзсүз албетте көрөт, намаз окуп атканыбызды дагы бирөө көрөт. Балким мындай рия сыяктуу да болуп калышы мүмкүн. Зекет бергенде деле эч кимге бербейли деген, эч кимге көрсөтпөй беребиз деген менен зекет алуучу дагы ошону көрөт, билет дегендей. Башка ибадаттарда дагы ажылыкка барганда абдан миллиондогон адам көрөт дегендей, ибадаттарыбыз мындайча айтканда башка бирөөлөр тарабынан дагы байкалып көрүнүп калат экен. Ал эми орозодо бир тутуучу өзү жана жалгыз Алла билет экен да. Себеби же балдар тутуп аткан болсо, же бирөөлөрдү туттуруп аткан болсок, алар балким эшикке чыгып суу ичип алышы мүмкүн, бир нерсе даам сызып алышы мүмкүн. Аны биз билбейбиз да, бирок бул Алла менен болгон сыр экен. Алла гана билет экен кимдин кандай орозо тутуп аткандыгы Аллага гана маалым экен. Ошондуктан биздин ошол орозобуз дагы Алланын ыраазылыгы үчүн болуп аткан үчүн мен гана сыйлыгын берем дегендиктен көптөгөн мындайча айтканда эсепсиз сыйлыкты, көздөр кубана турган сыйлыкты Алладан күтөт экенбиз. Бирок шарты ошо пайгамбарыбыздын хадистеринде келгендей, кутси хадистерде ошол кээ бир адамдар мындайча айтканда өзүлөрү гана мындай ачка, эртеден кечке ачка калган сыяктуу болушат. Ал эми түндөр болсо бир уйкусуздуктан башка эч нерсеге ээ болбой калат дейт да. Түнү да ушундай ибадат кылгандар бар. Элге рия кылып калышы мүмкүн экен, эл көрсүнгө кылып калышы мүмкүн экен. Ал эми күндүзү болсо ошол орозодо өзүнүн мындайча айтканда ачкалыгы менен эле тыйылып, бирок тилибиз менен ушактан, гыйбаттан, жаман сөздөн, бирөөнү жамандоодон, сөгүнүүдөн, иши кылса бирөөгө зулумдук кылуудан, же болбосо амалдарыбызда таразада алдоодон, же болбосо аманатка кыянат кылуудан, же бир карыз алып бербей коюу, ушуга окшогон бир шариятка туура келбеген мамилелерди дагы кылып жүрүү менен орозо туткан болсок, анда Алла Таала ал адамдардын орозо тутканына муктаж эмес, бир гана ачкачылык менен гана өткөрдү дейт экен да. Ошондуктан ушул орозолорду дагы Алланын ыраазылыгы үчүн бүткүл дене тулку боюбуз менен орозо тутушту Аллахым насип кылган болсун. Пайгамбарыбыздын да хадистеринде ошол жамаат менен жамааты барган сайын көбөйүп, пайгамбарыбыздын ошол мечитте аркадагылар көрүнбөй калгандыгы үчүн 3 тепкичтүү бир минбар жасатат да. Ошол күндөрдүн биринде ошо минбарга чыгып хутба окуйт болчу. Күндөрдүн биринде ошо адаттан сырткары бир хутба болуп калды. Ошо биринчи тепкичке келгенде амин деди, экинчи тепкичке келгенде амин, үчүнчү тепкичке келгенде дагы амин деди. Андан кийин хутбаларын окуп бүткөндөн кийин сахабалар сурашты да, эмне үчүн мына ушундай адаттан сырткары мындай амин деген сөздү айттыңыз деп сурап калганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Жабраил алейхиссалам ошол маалда келип кимдин ата энеси колунда карып, бирок ошол ата эненин ыраазылыгын албай бейишке кире албаган адам каргышка калсын деп айткан маалда мен амин дедим дейт да. Бул дагы ата эне дагы биз үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк экен. Ата энең сенин бейишиң же тозогуң, ким ошо ата энесине жакшы мамиле кылып, алардын урмат сыйын көрсөтүп, алардын ыраазылыгын алган болсо, демек Алла ыраазы болот экен. Андан кийин экинчи тепкичте ошол ким Рамазан айына келип, Рамазан айынын урматынан, Рамазан айындагы Алланын берген уадаларынан куруп кала турган болсо, мындайча айтканда кайдыгерлик менен өткөргөн болсо, же болбосо орозо менен деле иши жок, же болбосо орозо тутса деле ошо жанагы айткандай ушак гыйбаттан, тили менен деле, кулагы менен деле тыйылбастан, ар кандай жаман иштер менен мурдагы адаттагыдай көнгөн адат менен тутуп аткан болсо, демек ал орозосун мындайча айтканда соопторунан куруп калды болот экен. Ошондуктан Жабраил периште дагы ошентип мындайча айтканда Алланын ырайымынан узак болсун деп каргыш айткан экен да. Андан кийин 3-үнчү тепкичке чыккан маалда ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты аталган кезде ошо пайгамбарыбызга салават айтпаган адам дагы
ошо Алланын ырайымынан узак болсун деп караган экен да, андан кийин амин дедим деген экен. Мына ушул күнүбүздө мына азыркы экөөсү дагы күнүбүздө өтө маанилүү, ушул орозого тиешелүү. Ушу ороз айларында дагы ошо пайгамбарыбызга көптөгөн салаваттарды айтып, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул айларда, ыйык айларда вахий келип, Куран түшүрүлүп баштаган ай, Кадыр түнү бар ай, ушул айдын урматына деп пайгамбарыбыз ошо Жабраил алейхиссалам менен Куранды бири-бирине окуп, катмаларды көп окуп, ушундай ибадатка өтө берилип, жомарттыгы ашып түшкөн айда биз дагы деле мисалы үчүн Куранды сурасак кээ бирлеринен окуй албайбыз дейт да. Ошо катмын окуп, кече бирөөсү сурап атат, ошо катмын окуп жетишпей калсак эмне болот деди эле. Жетишпей калганына ошол каарыкеден сурап, үйдө Куранды окуп коесуз десем, мен Куран окуй албайм деди да. Бул албетте аянычтуу нерсе. Ушул орозо айында биз Куранды тамгалап окуй албаган болсок, ушу бир ай мүмкүнчүлүк берип аткан болсо, Куран ушул айда түшүп аткан болсо, анан биз Куранды окуй албасак, Алланын сөзүнөн улук сөз жок болсо, ошо Алланын улук сөзүн окуй албасак, анда бул абдан кейий турган нерсе. Ошого жалпыңыздарга сунуш кылам, ушул айдан берекетинен пайдаланып, эч болбогондо ошол 1 саат болбосо дагы ошого аракет кылып, жарым саат, 1 саат аракет кылып тамгаларды үйрөнүп, мына азыр интернет булактарынан деле Куран окууну үйрөнүү десе чыгат, эң жеңил. Болбосо имамдамлардан, устаздардан атайын сабактар деле бар, ушинтип ушулардан пайдаланып окуп үйрөнүп алышыбыз керек деп ойлойм. Экинчиси, ошол пайгамбарыбызга салават айтпаган адам деп айтып атат да, бул жерде дагы эң сараң адам деп. Пайгамбарыбызга салават тууралуу дагы хадистерде өтө көп келет. Керек болсо аятта дагы инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Албетте Алла Таала жана анын периштелери пайгамбарга салават айтып турушат. О ыйман келтиргендер, силер дагы пайгамбарга салават айтып, тынчтык, рахматын айтып тургула дейт да. Бул жерде ошол албетте Алла Таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жогорку асмандагы периштелер арасында канчалык бийик, улук даража экендигин жер жүзүндөгү пенделерине ушинтип билдирип кетет. Ошол периштелердин арасында мындайча айтканда пайгамбарына мактоолорду айтат. Андан кийин периштелер дагы пайгамбарга салават айтышат. Андан кийин ошо асман жердин баардык мактоолор пайгамбарга айтылыш үчүн Алла Таала жер жүзүнө карап, жер жүзүндөгү пенделери пайгамбарга салават, тынчтык, мээрим, кечирим айтышарын буйрат дейт тафсирлерде. Бул жерде ошол Алланын пайгамбарга салават айтышы ошо пайгамбарды периштелердин арасында мактоосу деп түшүнсөк болот. Периштелердин пайгамбарга салават айтышы боло турган болсо, ал дуасы болот. Периштелер пайгамбарга дуа кылып турат дейт. Ошондуктан мына улуг айларда ушул айларга себепкер болгон, Куранды түшүрүүгө да себепкер болгон пайгамбарыбызды эмне үчүн эстебейбиз? Пайгамбарыбызга эмне үчүн салаваттарды айтпайбыз? Дуаларды кылбайбыз? Албетте ошол пайгамбардын мындайча айтканда себепчиси экендигин билип, ошол пайгамбарыбызга көптөгөн салаваттарды, зикирлерди айтсак жакшы болот. Ошол жараткандын салаваты, Алланын салаваты мындайча айтканда мээрими десек болот, мээримдүүлүгү. Ал эми периштелердин салаваты болсо, пайгамбарга кечирими болот деп дагы кээ бир алымдарыбыз айтышат. Ошондуктан улуг пайгамбарыбызга ким бир салават айтса, ага Алла Таала 10 салават айтат, 10 жолу ошол пендеге. Бизге Алла Таала бизге салават айтышын каалай турган болсок, демек биз Алла Таалага, биз пайгамбарга салават айтышыбыз керек экен. 10 эселеп бизге Алла Таала мындайча айтканда көбүрөөк кылып бизге жооп берет экен. Ошондуктан ушул айларда убакытты туура пайдалануу, мына биздин темабыз дагы өз негизи убакытты үнөмдүү пайдалануу. Рамазан айында ушул убакытка көңүл бөлүшүбүз керек. Ушул айларда көп уктагандан же болбосо көп сүйлөгөндөн өзүбүздү сактанышыбыз керек. Сүйлөсөң жакшы сүйлө, болбосо унчукпа деп пайгамбарыбыз айткандай. Ушул учурларда дагы саясаттан сүйлөшүп, бир падыша минтиптир, анан тигинтиптир, бул соодагер минтиптир, антиптир деп
көптөгөн убактыбызды ошол нерсе менен же болбосо бир телевизорду ачып алып же телефонубуздан бир видеолорду көрүп, бир бокстарды көрүп, же футболду көрүп болбогон нерселер менен алек болуп, ошо менен дагы убакыт өткөзгөн жаштарыбыз жок эмес. Ошондуктан бул ар бир убактыбыз биз үчүн үнөмдүү пайдаланышыбыз керек. Ошого эгер бош кала турган болсок, ошо зикир, бош кыла турган болсок, ассалату ассаламу алейка расулуллах, болбосо Аллахума салли аля Мухаммад ва аля сайидина набийина Мухаммад деп эч болгондо ошо пайгамбарыбызга салаваттарды айталы. Биз пайгамбарды эскерип, ага салават айткан болсок, Алла таала бизге 10 эселеп, бизге Алла таала дуа кылат. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз өз хадисинде да айтат, ким мага бир салават айтса, Алла таалага 10 салават айтат. Ким мага бир салават айтса, Алла таала 10 салават айтат жана 10 катасын кечирет, 10 даражасын жогору, 10 даражага жогорулатат дейт. Биз өзүбүздүн даражабызды жогоруласын, Алланын алдында сүйкүмдүү болууга, даражабыз Алланын алдында даражабыз жогору болуусун каалаган болсок, пайгамбарыбызга көбүрөөк салаваттарды айтышыбыз керек экен. Ошол хадисте да айтылгандай, ошо жанында атым айтылган кезде мага салават айтпаган адамдын мурду жерге сүрүлсүн деп айтканы дагы бекеринен эмес. Керек болсо ошо жанымда аты зикир кылынганда пайгамбарыбыз айтат, менин атым зикир кылынып аткан кезде мага салават айтпаган адам сараңдардын эң сараңы деп айткан. Биз ошо тилибизди дагы ошол жакшы сөздөн, мындайча айтканда, өзүбүздү карманат экенбиз да. Ошондуктан келиңиздер ушул убакыттарда өзүбүздү мындай контролдоп, өзүбүздү убактыбызды бир коюп алып, күнүнө 1 саат Куран окуймун, күнүнө 1 саат салават айтамын, 1000 салават айтамын, 1000 зикир кыламын, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах, ошого окшогон зикирлерди 1000ден айтамын деп, эң сооптуу күндөрдө, орозолуу күндөрдө, керек болсо орозолуу адамдын уктаганы бир таспих дейт да. Эгерде таспих айткан болсок, канчалаган сооптор, Куран окуган болсок, канчалаган сооптор, ошо жөн гана бир Куран алифтин өзүн айтсак 10 сооп берилет. Орозо айында дагы эселенип берилет да. Ошондуктан ушул нерселерге көңүл бөлүп, убакыттан туура пайдаланышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде нияматани магбун фихима катирун минан нас ас-сихха вал фарах, Ибн Аббастын риваятында ушул инсандардын көпчүлүгү ушу эки неаматты пайдаланууда алданышат, кайдыгер болуп калышат, ошого кош көңүл болуп калышат. Алардын биринчиси ден соолук, экинчиси бош убакыт. Мына күнүбүздө экөөсү тең маанилүү. Карап көрсөк, азыр бир соо адам калбады. Бардыгыбыз деле бир жерибизди текшере турган болсо оорукчанбыз. Жеген тамактарыбызда бүт химкаттар аралашып кетип, ден соолукка көңүл бөлбөй калдык. Ооруган адам көп, операция болгон адамдар көп. 20 000, 30 000 доллар, 50 000 долларга бөйрөгүн алмаштыргандар көбөйүп кетти. Мына ушул ден соолукту дагы убагында кадырлап, убагында жакшы карап, Алланын берген аманатын өзүнө сактап бергенге аракет кылышыбыз керек. Мына ден соолук. Ал эми бош убакыт деген дагы эң чоң көйгөй бүгүнкү күнүбүздө мына ушул бош убакыт менен алектенип атат. Бош убакыт дегенде жөн гана бош убакыт менен эмес, ошол убакыттын телефон менен, YouTube менен, видео менен, мультиктер менен, бир ужас кинолор менен, ар кандай бир зыяндуу оюндар менен, ушундай нерселер менен айрыкча жаштарыбыз, мектеп окуучулары, студенттер мына ушундай пайдаланып, туура эмес пайдаланып аткан учурлар көп кездешип атат. Ошонун ордуна аттиң дейсиң, ошону телефонду караган көздөргө ошо Куранды караганда канчалык сооптор, канчалык көздөр курчуйт болчу. Куран окуган адам, Куран жаттаган адамдын көздөрү курчуйт, көздөрүнө физарядка болот. Ал эми телефондон азыр күнүбүздө бардыгы, көпчүлүгү мына очки тагынууга мажбур болушуп атат. Көздүн нурун алып атат, көздүн нуру кетип атат. Албетте бул зыян, албетте бул убактыбыз үчүн дагы жаштарга ошол нерсени мүмкүнчүлүктү берип коюп, кеңири контролдогонубуз үчүн биз дагы кыяматта албетте жооп берип калабыз. Ошондуктан айрыкча ошо жаштар өзүбүз дагы ошол бош убакытты үнөмдөйлү. Мына азыркы убакыттарда ошол сүйлөсөк жакшы сүйлө, болбосо унчукпа дегендей, тилибиз зикир менен болсун. Ушу Куран окуп чарчаган болсок, дуа зикирлерди 1000ден 10 000 деген зикирлерди кылып чарчаган болсок, андай маалдарда эч болбогондо жөн гана зикирлер менен отурсак, ошону тафаккур кылсак,
ошол дагы бир өзүнчө сооп. Алла таала ушул айларда адамдын эс алганы, уйкусу дагы зикир дегендей биздин ушул сүннөт намаздар, мына нафил намаздарды окуу, нафил намаздар парздын ордуна өтө турган сообу, парз намаздар 40 парздын ордуна өтө турган сооптуу айларда турабыз. Ошондуктан ар бир убактыбызды бул жарыш, мындайча айтканда баягы ат жарышта мааракеден жетет, ошол жерден старт алган болду. Бул жерде баягы ким канчалык соопту терип алат, ар бир адамдын өзүнө жараша. Кээ бирлери сооп тербестен күнөөкөр болот, ушак гыйбаттан чыкпайт, кээ бирлери жөн гана бош убакыт менен сериалдарды көрүп убакыт өткөзөт, бирок кээ бирлери ошол жөн отурбайын ушу орозо оозум менен дуа зикирлерди кылайын деп дуа зикирлер менен ар бир мөөнөттөрүн, убакыттарын үнөмдөйт, үнөмдүү пайдаланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы 1-4 күндөрү орозо менен өткөзгөндүн себебин сураганда да мен ушул 1 күндөрү өзүм төрөлгөм, анын үстүнө ошол күндөр амал көтөрүлөт, амалдар Аллага көтөрүлөт. Ошол маалда мен орозолуу болуп амалдарымы көбөйтүлүп көтөрүлүүсүн каалаймын деген да. Көрдүңүздөрбү, ушул айларда айрыкча сооптор эселенип бериле турган, эселенип биз буну сөз менен же тил менен айтып 1 миллион же мындай деп дагы айта албайбыз. Алла таала мен берем деген уадасы бар да. Бирок ошо шарты жанагындай эртеден кечке эле бош убакыт менен же болбосо ушак гыйбат менен өтө турган болсок, анда Алланын ыраазылыгы болгондой орозобуз болбой калат десек болот. Ар ким ар күнү орозо туткандан кийин өзүнө отчет бериши керек. Үмүт менен жана коркуу менен Аллахым ушул орозомду кабыл кылды бекен, Аллахым сен ыраазы боло тургандай орозо тута алдымбы деп өзүнө өзү эсеп кысап кылсын. Мен же болбосо кимди жаман көрүп койдум, кимге жаман сүйлөп койдум, кимге зулумдук кылдым, кимди ушак кылдым, кимди жаман сыпаттары менен атадым, бүгүн атабадымбы, мен жакшы сөздөр менен болду, дуа зикир менен болду, анда альхамдулилля деп үмүт кылсын. Эгерде ошондой тескерисинче болуп чыга турган болсо, анда Алладан корксун. Ошол нерсесинен пайгамбарымдайча айтканда дуасы кабыл болбой, орозосу кабыл болбой калабы деп коркушу керек. Пайгамбарыбыздын да хадисинде ма суилаллаху шай'ан ахабба илайхи мин ай юс'алал афия, Ибн Умардын риваятында Алладан сак саламат болуудан дагы жакшы нерсени каалоо болгон эмес дейт. Ошо бири-бирибизге биз ошол сак саламаттуулук, ошо ден соолук болсо гана биз орозо тута алабыз. Денибиз чың болгон болсо, бир жерибиз сыздап ооруп турган болсо, анда орозо тутушубуз кыйын болуп калат, көңүлүбүз жай таппай калат. Ошондуктан ошол биринчи Алладан дагы ден соолук тилешибиз керек. Бир туугандарыбызга да ден соолук тилешибиз керек. Өзүбүздү да ден соолугубузду чың кылгын деп тилешибиз керек. Андан кийин ибадат болот. Ден соолук жок болгон учурларды да көрдүк. Мына 2020-жылдары карантин учурларында биз намазды мечиттерге барып окуй албай калдык. Керек болсо жума намаздарды окуй албай калдык. Бири-бирибиз менен учураша албай калдык. Ибадаттарыбыз ордундай боло албай калды. Мына көрдүк, ошо ден соолук жок болсо, керек болсо же тынчтык жок болсо, анда мындайча айтканда ибадатыбыз дагы жакшы болбой калат экен. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи, муафан фи жасадихи, индаху қуту яумихи, факааннама хизат лаху дуния." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде Алланын элчиси мындай дейт: кимдин маанайы жакшы болгон болсо, эрте менен турарда дени сак болгон болсо, жана күнүмдүк жей турган азыгы болгон болсо, күнүмдүк жей турган, биздин 1 айлык эмес, же 10 күндүк, же 1 жылдык кампабызды айтпай айтат. Ошо эртеңки күндө жей турган нерсебиз бар болгон болсо, ошол күндө дени сак болуп баштаган болсо, дүйнөнүн ырыскылары ал адамга берилиптир дейт да. Мындайча айтканда шүгүр кылгыла дейт. Мына тынчтыкта жашап атабыз. Эртеңки жей турган күнүбүз, жей турган тамагыбыз бар болуп атат. Ошондуктан биз Аллага чоң шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Эсепсиз ыраазы болушубуз керек. Алла таала бизге ушундай күндөрдү ыроолоп атат. Мына азыр кээ бир өлкөлөрдө үйлөрү бомбаланган, ошонун астында ифтарлыктарды өткөрүп атат. Баштары канжалаган, бир жерлери канап турган, бир буттары сынган, же болбосо атасынан ажыраган, же энесинен ажыраган, же бир тууганынан ажыраган
канчалаган мусулмандарыбыз жетим калып, азыркы күнүбүздө мына көйгөй болуп, ошол жерлерге жардам беришип, ошо көчөлөрдө ооздорун ачып аткан мусулман бир туугандарыбыз бар. Аларды да мындай көрүп, ошолордон дагы биз мындайча айтканда шүгүр айтышыбыз керек экен. Кур'ан Каримде айтылгандай: "Фастагфируллах, ла ин шакартум ла зиданнакум, ва ла ин кафартум инна адаби лашадид." Эгерде менин берген ырыскыларыма шүгүр кыла берген болсоңор, анда албетте мен көбөйтө беремин. Ырыскымды көбөйтө беремин, неаматымды арттыра беремин. Эгерде мен берген неаматыма, ырыскыма капырлык кыла турган болсоңор, мындайча айтканда жакшылыкты билбей турган болсоңор, нанкөрдүк кыла турган болсоңор, анда менин азабым катуу деп Алла Таала өз аятында айтып атат да. Ошондуктан биз ушул айларга жеткизгендиги үчүн канчалаган адамдарыбыз балким ушул күндөрдү көрбөй кетти. Орозонун мындайча айтканда берекетинен пайдалана албай кетти да. Ошого ушул күндөргө жеткизип, ушул орозо күндөрүн туткузуп аткандыгына абдан чоң шүгүрлөрдү айтып, Аллага ыраазылык болушубуз керек. Жана ошол туткан орозолорубузду дагы Алланын ыраазы боло турган орозолордун катарына кошушун үмүт кылып, ошондой орозолорду тутушка жеткирерине Аллага мындайча айтканда бүткүл аракетибизди көрүшүбүз керек. Ушул бир эки дос бар экен. Сахабалардын түшүнө кирип калып, ошол бирөөсү Алла жолунда шейит кетип, андан кийин бир жылдан кийин бир досу кийинки жылы көз жумат экен да. Анан ошондо Алланын алдына барып, ошол жерде анан периштелер биринчи эле ошо бейишке чакырып, кийинки жылы өткөн досун чакырыптыр бейишке. Андан кийин шейит болгон досун анан экинчи очередте чакырыптыр да. Ошол түшүн пайгамбарыбызга сахабалар айтып келгенде, ал ошол кийинки досу ошол Рамазан айын тутту беле, кийинки Рамазанга жеткен беле деп сураганда, ошо сахабалар ооба деп жооп бергенде, мына ошол Рамазан айынын берекети менен ошол шейиттиктин даражасынан дагы ошо сооптуу амалдарды бир ай орозо туткандыгы үчүн даражасы көтөрүлүп, биринчи бейишке чакырылды деп ошентип пайгамбар жооп берген экен да. Мындан дагы биз ушул ар бир орозо айына жеткизгендиги үчүн биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол мурунку коомдордун 800-900 миң жылдап жашагандыгын көрүп, пайгамбарыбызга ошондой маалымат билдирилип, анан пайгамбарыбыз кыжалат болот эле: менин үммөтүм 70, 80, 60 жыл эле болсо, анан алар ошончо жылда канчалаган ибадаттарды кылган болсо, менин үммөтүм кыска өмүрдө кантип ошончо ибадатка жетишмек деп кыжалат болгондо, Алла Таала бизге ушундай неаматтарды берди. Кадыр түндү берди. Мынакей 26-сынан 27-чи өткөн түнү кадыр түн ичинде 1000 айдан дагы артык бир түндү берип койду. 1000 ай дегенди эсептеп көрсөк, адамдын бир өмүрү экен. 83 жыл 4 ай өмүрдүн ошончолук ибадаттын сообун бир түнгө эле мындайча айтканда бекитип берип коюптур да. Ошол түнү биз ибадат кылган болсок, ошончо 1000 айдык соопторду алат экенбиз. Ошол сыяктуу эле мына орозо дагы, орозосу башка амалдары мен үчүн калган, мындайча айтканда орозосу мен үчүн калган амалдары өздөрү үчүн, мен үчүн нафсисин тыйылып атат, мен гана сыйлыгын берем деп атат. Бул жерде Алланын сыйлыгы, биз аны эсепсиз мындай Алла убадасынан кайтпайт. Мындайча айтканда Алла Тааланын убадасы мындайча айтканда так болот да. Ошон үчүн биз ушул сыйлыктарга ээ болуш үчүн мына ушул орозо айындагы ар бир ибадатыбызга көңүл бөлүшүбүз керек экен. Ошого көп шүгүрлөрдү дагы айтышыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде орозо тутуучуну эки кубаныч күтөт дейт. Бири ооз ачканда дейт. Ушунчалык неамат, Алланын неаматтарын бир мындайча айтканда ушуга чейин балким билбегендирбиз, ырыскысына баам салбагандырбыз, барктабагандырбыз. Бирок бир тамчы суунун дагы, бир тутам нандын дагы канчалык кадыр бартуу экендигин Алланын ырыскысына мындайча айтканда дагы бир назар салып,
ошонун баркына жетет экенбиз. Ошондо ооз ачып аткан маалда дагы курсагыбызды тойгузуп бир сүйүнөт экенбиз. Экинчи сүйүнүчтүү абалы өзүнүн Раббисине жолукканда дейт. Раббисинин жамалын көргөндө десек болот. Болбосо Раббиси ошол орозо тутуучулар үчүн Райян деген эшигин ачып, 8 эшиктин дарбазанын бирөөсү бейиштин ошол эшиктен орозо тутуучулар кайда деп чакырылып ошол сыйлыгын алган кезде ушунчалык сүйүнөт экен момун мусулман. Мына ушул кыска убакытта дагы Алланын ыраазылыгы үчүн орозо тутуп койгон болсок, мына ушунчалык кыска мөөнөттө көптөгөн сыйлыктарды берет экен. Мына умра сапарларына ажылыкка буйруп атат. Ошол жерлерге дагы барган болсок, 100 000 деген бир рекетке 100 000 рекеттин соовун берип койду Меккеде. Мединада болсо 1000 соопту берди. Ар бир кылынган намаз, окулган намаз болбосо кылынган садака 100 000 эселенип берилет. Ар бир субханаллах, алхамдулилlah деп зикирлер дагы эселенип бериле турган соопторду Алла Таала бизге ыроолоп койду. Ошон үчүн биз кыска өмүрдө дагы ошончолук көп өмүрдө жашай турганчалык соопторду кыска өмүрдө алсак болот экен. Ошон үчүн биз Аллага көп шүгүрлөрдү айтып, жана ошо чын ыкылас менен жана Алла Таала өз хадисинде, кутси хадисинде айткандай, кээ бир адамдар ошол эртеден кечке чейин ачкачылык менен гана өткөрөт. Алла Таала алардын ачка калганына муктаж эмес деп бизге эскертүү берип атат. Тутсаңар Алланын ыраазылыгы үчүн туткула, өзүңөрдү оңдогула, тилиңер менен тыйылгыла, көзүңөр менен тыйылгыла, кулагыңар менен тыйылгыла, кол бут менен дагы кошо орозо туткула деп бизге мындайча айтканда буйруп атат. Ошондуктан келиңиздер ушул орозону дагы ар бир убактына көңүл бөлөлү иншалла. Керек болсо ошол орозо калкан деп атат. Ошо соот сыяктуу бирөөлөр кол салып аткан болсо калкан менен тосулат. Ошол сыяктуу орозодагы бардык күнөөлөрдөн калкан, шайтандарга да калкан. Ошол орозодо адам адепсиздик кылбасын, жаман сөздөр сүйлөбөсүн, урушпасын. Эгерде бирөө ага жаман сөз айтып урушууга аракеттене турган болсо, мен орозомун, инни соймун деп айтсын. Мен орозолумун, мен сага тең келбеймин, мен сага жооп бербеймин, мен сени менен урушпаймын деп ага тең келип эле аны менен кайра эле ашата сөгүп урушуп кеткен болсо, анда ал орозосу, ал күнкү орозосу жуулуп кетти, сооптору жуулуп кетти десек болот. Андан кийин Абу Хурайранын риваятына дагы кимде-ким ошо жалган сүйлөгөндү жана жалганчылык менен иш кылууну таштабаган адамдын жеп ичүүдөн баш тартуусуна Алла Таала муктаж эмес. Уга дагы ошо жана айткандай, эртеден кечке эле ачка калган сыяктуу болуп калат экен. Ушул баягы эле көнүмүш адаттарыбыз кайталана берген болсо, ошо 11 айда биз ыйманыбыз сусташып кеткен болсо, 1 айда кайра өзүбүзгө ыйманыбызды бир жаңылап, ыйманыбыздын нурун бир күчөйтүп ала турган мезгил десек болот. Ошол маалда ачкачылык менен өзүбүздү алсыз экенибизди, пенденин алдында алсыз экенибизди билип, Алланын кудуретин дагы бир сезип, инсан ушунчалык алсыз жаратылгандыгын моюнга алып, андан кийин балким биз токчулук менен жүрүп, 11 ай токчулук менен жүрүп, ачка калгандарды балким сезбей калгандырбыз. Ачка калгандарга бир боорубуз ачпай калгандыр, таш боор болуп калгандырбыз. Мына ушул айда ачка калуу менен ошол ачка калган кедей кембагалдар, жетим жесирлер, кыйналгандар, мына ошолордун дагы абалын түшүрүп, аларга дагы кайрымдуулук, мээримдүүлүк сезимдерибиз ойгонуп, аларга бир зекетибизди берип, садакаларыбызды берип, мындайча айтканда, социалдык абалдарыбызды дагы теңдеп алганга бир мүмкүнчүлүк болот экен. Мына садака фитир демекчи, ошол орозобузду балким кээде кемчилик болуп калат. Ошонун дагы мындайча айтканда штрафы десек болот. Өзүбүз ошо толуктоо иретинде ошол садака фитир ошо асман калкында калкып туруп калат. Качан Аллага садака фитир берилгенде анан Аллага кабыл болот демекчи. Ошол садака фитирлерибиз менен, эхсандарыбыз менен, ооз ачырууларыбыз менен биз мындайча айтканда жакшы сооптуу амалдарды кылуу менен орозобуздун кемчилигин
биз түзөйбүз десек болот. Ошондуктан мына садака фитир ыхсан кыла турган айларда турабыз. Зекеттерибизди эсептешибиз керек. Бизнесмендер бар, соода менен алектенгендер бар. Ошолор буюм тайымдарын бардыгын эсептеши керек. Мал дүйнөлөрүн бир сыйра көздөн кечирип, өзүнүн үйүнөн сырткары, колдонгон машинасынан сырткары ашыкча буюм тайымдарын бардыгын алтын, күмүштөрүнөн бери эсептеп, колдонуудан сырткаркы ошолордун бардыгын ошол баасы 85 граммдын баасына өлчөнгөн болсо, ошондон көп болгон болсо, бир жыл ошондон ашыкча айланган болсо, анда ошол адам эсептеп зекетин муктаждарга бериши керек. Мына ошол зекетти берүү дагы ушул айларда берилген болсо, абдан чоң сооптуу амалдарга калат. Садака фитирлерибизди беребиз. Ошо садака фитирлерде дагы айта кетчү нерсе, кээ бирлери будай менен, арпа менен чектелип калат. Чоң байлар эле, колунда бар адамдар эле ошол чектелип калат да. Курма дегени бар, мейизден берсин дегени бар. Ар ким өзүнүн даражасына жараша, акчасына жараша ошо курмадан эсептеп, ар бир жанга мейизден эсептеп, мына ошондой кылып берсе. Ким канчалык, мындайча айтканда, көп берилген болсо, көп берген менен аз бергендин айырмасы асман менен тоодой болот. Ошондуктан ким бергенине жараша Алланын алдында сообун ошончолук ала берет. Көп берген болсо көбүн алат, көп сооп алат. Аз берген болсо азыраак сооп алат. Буну дагы ар ким ошо өзүнүн мындай экономикалык жарашына жана ыйманынын даражасына жараша дагы берет. Кээ бирлери, мисалы үчүн, мен ушуга гана ылайыктуумун деп азыраак бериши мүмкүн ыймансыздар. А бирок кээ бир муктаж өзү кичинекей эле бизнеси барлар, мисалы үчүн, көбүрөөк кылып бергендер бар, көбүрөөк чыгарып бергендер бар. Бул дагы ошо ыйманына жараша. Ошол силер өзүңөр, мындайча айтканда, аятта айтылгандай, аяттын маанисинде силер өзүңөрдүн жакшы көргөн нерсеңерден Алла жолунда, мындайча айтканда, Алла жолунда каржамайынча чыныгы ыймандын даамын тата албайсыңар, бейиштик боло албайсыңар деп Алла Таала дагы бизге эскертип айтып атат. Эми ушул зекет жөнүндө дагы сөз болуп калды. Абу Хурайранын риваятында Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Алла жолунда 2 жолу садака берген, зекет берген адамга бейиштин ар кайсы эшиктеринен: "О Алланын сүйүктүү кулу, бул жерде жакшылык жана молчулук бар" деп чакырылат. Дайыма намаз окугандар намаз эшигинен чакырылат, жихад эшигинен жихад кылгандар чакырылат. Райян эшигинен болсо орозо тутуучулар, Алланын ыраазылыгы үчүн орозо тутуучулар чакырылат. Зекет берүүчүлөр болсо зекет эшигинен чакырылат деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтты. Алар анын эшигинен бейишке кирүүгө чакырылат. Абу Бакир разияллаху анху ошондо пайгамбарыбыздан сурады: "Апам менен атам сага курман болсун, о Алланын элчиси, бул эшиктердин биринен чакырылган адамды башка эшиктерден дагы чакырып калган болуп калабы" деп сурады да. Ошондо Алланын элчиси айтты: "Ооба, ошондой чакырылгандар дагы болуп калат. Ошол бактылуулардын бири сен болосуң деп мен ишенемин" деген да. Мына көрдүңүздөрбү? Азырети Абу Бакир разияллаху анху зекет берүүчүлөр боюнча эң биринчи орунда турат. Сахабалар атаандашкан: "Мен ушунчалык зекет берем, мен ушунчалык берем" деген маалда Абу Бакир разияллаху анху өзүнүн жей турган тамагынан башка бардык мал дүнүйөсүн вакыф кылып өткүзүп берип коет. Сахабалар кээ бирлери жарымын берет, кээ бирлери 10/1 берет. Ошол маалда баарын бергенде анан сахабалар Азирети Абу Бакирдин берешендигине ошол жерде там беришет да. Мына ошол мындайча айтканда хадистин маанисинде бейиштин дагы ошол жана айткандай эшиктери бар дедик. Орозо тутуучулар кайда деп чакырып киргизишет. Намаз окуучулар кайда деп, зекет берүүчүлөр кайда деп. Мына ошол маалда 2-3 эшиктен бир эле ысымды дагы чакырып калган болобу деп сураганда, Абу Бакир разияллаху анху пайгамбарыбыз сен болосуң ошолордун бири деп пайгамбарыбыз мындайча айтканда Абу Бакир разияллаху анхунун ошол 2-3 эшиктен чакырылып калышын айтат. Мындайча айтканда Абу Бакир разияллаху анху орозо тутуучулардан да катарына чакырылат. Ошол эле маалда зекет берүүчүлөр деген маалда дагы ошол тараптан дагы чакырылып, мындайча айтканда бейиштин эшиктери талашып калышат да. Мына
ошондой инсандарыбыз дагы, сахабалар дагы болгон. Балким арабызда дагы ошондой момун мусулмандар дагы бардыр. Ошондуктан биз бир эле ошо намаз менен чектелбестен, же болбосо орозо менен чектелбестен, ошол баардык амалдарды исламдын ошо ажылык амалы болобу, зекет амалы болобу, ошолорго зекет дагы парыз болгон. Бизге парыз эмес деп кээ бирлери ошо менен жеңил кутулушу мүмкүн да. Эмне үчүн зекетти парыз кылды? Зекетти парыз кылды байлар үчүн. Бай болуш деген шариятта мындайча айтканда сунушталат да. Колунан келсин адал акча менен таап аракет кылып бай болуп зекет берсин. Мына ошол зекет берүүчүлөрдүн дагы дарбазасынан чакырылууга адам ошого үмүт кылып аракет кылыш керек. Биз жалкоолонбошубуз керек. Эми Алланын мага бергени ушул экен да деп калбашыбыз керек. Колубуздан келишинче бай болуп зекет берүүгө дагы аракет кылышыбыз керек. Орозону дагы ошо мындайча айтканда майын чыгарып тутушубуз керек. Алланын ыраазылыгы боло турган деңгээлде тутушубуз керек. Намазды дагы ошо Алланын ыраазылыгы үчүн тутушубуз керек. Рияга, эл көрсүнгө же болбосо намаз окуп атканда дагы өзүбүздүн мындайча айтканда дүйнө иштерибиз менен алек болуп канча рекет намаз окуганыбызды дагы билбей кала турганчалык деңгээлде болбош керек да. Бир икаяны айтып берейин. Ошол имам бир асыр намазын окуп атып, аягында салам бергенден кийин талашка түшүп калыптыр да. Кээ бирлери 3 рекет окудуң, кээ бирлери 4 рекет окудуң деп, кимиси канча рекет окканын билбей калыптыр. Анан кийин имамга бирөө ишеничтүү айтыптыр. Эй имам, сен 3 рекет намаз окудуң. Сенин кандай далилиң бар? Мына ошондо айткан экен, менин 4 магазиним бар болчу. Мен ар бир рекетте ар бир магазиндин эсеп кысабын чыгарам. 3 магазиндин эсеп кысабын чыгардым, бирөөсү калып калды, чыкпай. Ошондо сен 3 рекет окудуң деген экен да. Албетте бул күлкүнүчтүү окуя болгону менен ушундай нерсени жашап аткан бардыгыбыз эле кээде ушул нерсени жашап калабыз. Канча рекет намаз окуганыбызды билбей калабыз. Же болбосо наракта футбол ойноп атат, ким жеңди экен, же болбосо бир чым учуп кетип атса, нары карап, бери карап, мага конбойбу деп чыгса, же болбосо саясат, же болбосо өзүнүн иши көйгөйү, ошону менен намазды кантип окуганыбызды билбей калган учурлар болот. Албетте бул намаз жана айткандай түнү жөн гана ибадат менен өткөргөндөр бар дегендей, мындайча айтканда түнү жөн эле жатып туруп койгон да. Каада, руку, сажда жөн эле физияратка кылган сыяктуу болуп калат да. Алла Таала андай нерселерди, намаздарды кабыл кылбайт экен да. Мындай айтканда парзыбыздан кутулушубуз мүмкүн, бирок жанагындай соопторунан биз курук калабыз десек болот. Мына орозо кармаган адамдын деми Алланын алдында мистин жытынан дагы жакшыраак деп пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы келет. Ошол өзү негизи тишибизди дагы таза жууп сактайбыз, бирок ошол эле маалда ошо ички тараптан дагы жагымсыз жыттар келет. Ага адам мындай жагымсыз болуп калды деп кыжалат болбосун дейт да. Ошол нерсе мындайча айтканда Алланын алдында мистен дагы жагымдуу дейт. Мындайча айтканда биз Алланын ыраазылыгы үчүн тутуп атабыз. Ашказандарыбыздан чыгып атат балким жагымсыз жыттар. Буга биз мындайча айтканда кыжалат болушубуздун кажети жок экен. Ошондуктан мынакей убакыт зымыраган куш демекчи, мынакей кече эле баштадык орозону, марттын башында, бүгүн эле карасак 6-сы болуп калды, 7-си болуп калат. Мынакей катмаларды баштап, катмалар дагы жарымына жетип калды. Эртең эле карасак К4 келип калат, бир күн карасак эле айтты окуган болуп калабыз да. Ошондуктан артканы карап кылчайганда аркабызда бир өзүбүз сүйүнө турган, өзүбүз кыжалат болбой турган, өзүбүз ошол нерсеге мындайча айтканда көңүлүбүз ток боло турган бир орозо тутушка аракет кылышыбыз керек экен. Ошол убактыбыз дагы өтө үнөмдөшүбүз керек. Кыямат жакындаганда бир аптадай, бир апта, бир күндөй сезилип калат дегендей, убакыт дагы мындайча айтканда текке
кетирбешибиз керек экен. Пайгамбарыбыздын хадистеринде ошо 5 нерсенин баркын бил деп хадистерде айтат. Ошол нерсе өзүңө келгенге чейин ошо нерсенин баркын билип кал деп. Биринчиси, карлык келгенде жаштыктын кадырын билип калган. Мына ажылыкка барган адамдар өтө 60-70те деп биз аксакалдарыбызды жөнөтүп беребиз. Бирок мындайча айтканда өзүбүз бул жакта калып жаш учурубузда ибадат кылбайбыз дагы, жага барып жардамдашпайбыз. Аксакал аталарыбыз ал жакта кыйналып, чарчап, жоголуп, ооруп ушундай учурлар кездешет. Анан өкүнүп айтышат: аттең 10 жыл мурун келбепмин ушул ибадат кылган дейт да. Ошондуктан ар бир ибадатты биз ошол мүмкүнчүлүк барбы, жаштыкта ибадат кылып калалы. Планды толтуруп алалы. Намаз окуй турган 100 рекет күнүнө 1000 рекет намаздарды окуйлу, Курандарды окуйлу. Бирок кийин эртең жаштык өткөндөн кийин ал нерсеге мындайча айтканда күчүбүз жетпей калышы мүмкүн. Ооруу келгенге чейин сен ден соолуктун кадырын бил дейт. Оорууң келгенге чейин. Качан ооруп калабыз, андан кийин болду. Ден соолуктун кадырын билгенибиз менен кеч болуп калат. Азыркы учурда боорун алмаштырам же бөйрөгүн алмаштырам дегендерден сурасаң, ага бир дүйнөнүн бир тартууласаң дагы, мен ушул боорумду алмаштырып алсам, ушул мен ден соолугумду калыбына келтирип алсам, ошондон башка тилегим жок эле дейт. Сурап көрүңүздөр. Башка келгенден кийин кыйын болуп калат да. Ошондуктан ден соолуктун да кадырын билип, азыркы врачтар айтып атат, 6 айда текшерүүлдөн өтүп, ар бир органдарыбызды карап, ошого жараша алдын алып, дарыланып турушубузду сунуш кылышат. Жакырчылык келгенге чейин байлыктын кадырын бил дейт. Бай болуп жүрөбүз, бирок ошол маалдарда дагы керейкен балдардын акыбалын ойлодукпу, эмне кылдык, кандай сооптуу амалдарды аткардык, ошолорго да көңүл бөлүп коюш керек. Анан жакырчылык келгенде, жакырчылык ушундай боло турбайбы, мен бай болгондо ушундай жакырларды акыбалын карамакмын, сурамакмын, мындай жардам бермекмин деп кал электен мурун ошо байлыктын да кадырын билип, убагында зекетин берип, садака ихсандарын берип, көптөгөн соопчулуктуу амалдарды кылып калганга аракет кылыш керек. Ишке берилип кете электе бир бош нерсе алектенип калган учурларда, көп нерселер менен алектенип кала электен мурун ошо бош убактында кадырын бил. Ошо бош убакытта дагы сооптуу амалдарды кылып калгын, ибадаттардын планын толтургун, дуа зикирлерди кылгын. 5-чи, өлүм келгенге чейин жашоонун кадырын билгин. Өлүм келерде арканы бир карап кылчаябыз, аркабызда кылган эч бир амалыбыз жок, өзүбүз бир көзүбүз тое турган, көңүлүбүз ток боло турган бир амалыбыз жок болсо дагы, бул аттең дейбиз да, 60 жылды эмнеге жашадык, 70ти эмнеге жашадык. Жөн гана же бир ибадат жок, же намаз жок, Аллага бир кулчулук жок, же дуа зикир жок. Жөн гана жашоонун бул жашоонун маңызы жок да. Ал эмнеге жашап атат, өзү билбейт. Кээ бир адамдарды билебиз, же намаз жок, ден соолугу чың, бирок жөн гана күнүнө телевизор, күнүнө саясат, ушу менен өмүр өткөргөндөр бар да. Ошондуктан ушул нерселерге мындай көп көңүл бөлүп карашыбыз керек. Жана айткандай 2 неемат бар. Ошо неематты убагында пайдаланып калалы, ден соолук чың кезде ден соолуктун кадырына жетип, ибадаттарды мол кылып калалы. Андан кийин бош убактыбызды да текке кетирбей, дуа, зикирлерди көп кылып, мына хадистерде киши адамдын убактысы тууралуу дагы суралат дейт да, кыяматта. Хадистерде келет. Ошого биз ар бир убактыбыз үчүн жоопкербиз. Ошон үчүн ушул убакыттарды, неематын туура пайдаланалы, илим үйрөнөлү, Куран окуулу, намаз окуйлу, неематтын ушул орозо айларында айрыкча убакыт кылып бөлүп ибадаттарды, көп ибадаттарды кылып калышка, Алланын соопторунан ээ болушка аракет кылып калалы. Биздин убактыбыз дагы жегине жетип калыптыр. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аллахым туткан орозолорубузду, окуган таравих намаздарыбызды Аллахым өз даргасында кабыл кылган болсун. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.